жаңағы TikTok, YouTube'да bir короткий реклама сияқты мелечи, чыгаткан секирип, бийлеп дегендерчи. Алар ооба мезгили жараша кылып атышат да. Анса мен каршы эмесмин, даже эч качан каршы болчу эмесмин. Наоборот, мен азыркы балдар жөн эле каршы болбостон, сабакта отура берет. Сен каршысың, каршы эмесиңби, телефонда отура берет. Анан пока телефон алып майынча, бирок бул бир жагы. Экинчи жагынан телефон алып салсаң, алардын, как орусча айтканда, настроениесин жоготосуң дегендей. Анан сага, как говорится, вилы точить будут дегендей айтат го баргандай. И башкача мамиле болот да сага. То есть сен каалабагандай мамиле болот. Ошондуктан мен сабакта кандай кылам? Балдар, телефоңар барбы? Бар депчи. Интернетке байланышканбы? Ооба дейт. Анда дейт. Десем, бул бүгүн Рим империясын өтөбүз. Силер, Цезарь даярда, бул группа. Бул группа даярдайт, тигиндей, Октавиан Август боюнча. Бул жаңкы Рим империясынын багындыруу жолдорун. Бул кандай? Бүт сен финансы жагын карасың, сен экономика жагын, сен чарбасын карасың, сен биян карайсың деп бүт бөлүштүп салам да 5-6 группага. Анан силерге канча убакыт керек? 20 минут дейт, мисалы, мейли, 25 минут берем силерге. Андан кийин силер ушун 25 минуттун ичинде материал даярдашыңар керек группаңар. Анан силердин өкүлүңөр даярдайсыңар. Өкүлүңөр келип туруп, как презентация кыласыңар. Бүттү, башка эчтеке керек жок деп. Ушуну сабак берип коем да. Бул бир. Анан эң сабактын башында айтыш керек. Максаты кандай? Биз бүгүн өткөрүп аткан сабак темасы мында болот. Ушуга кандай жол менен өткөрөбүз деп туруп, бүт баарын айтып берем да. И 5 группа бөлгөндөн кийин алар 25 минут өтөт сабак. Анан дагы 20 минут калат сабак. 10 минуттун ичинде ар бири 2-3 минуттун ичинде презентация кылат. Рим империясынын экономикасы мондай. Чарбасы мондай. И бүт айтканда, алар да иштейт, и бүт да маалымат болот. Анан аягында баалар коесуң, и үй тапшырмасы берип коесуң. Бул теманы аягында бир сыйра окуп чыккыла деп. Кээ моменттерин жазып койгула. Бул керек болот тестирование эсердин келаткан проверкаларга деп.